Салам салам барыңа, жашыңа да карыңа. Кана анда эмесе кыргызча үйрөнүү сабагыбызды баштайлы. Биз балдар 4 сабакка келдик. 4 сабагыбыздын темасын карайлы. Бул ким жана көптүк мүчө кимдер? Кыргызчада көптүк мүчөлар. Тегил ким жана тегилер кимдер деген суроо берилет. Андан кийин бул эмне жана булар эмнелер? Көрдүңөрбү? Ал эми тигил эмне жана тигилер эмнелер? Анда ушул суроолорго жооп издеп көрөлү. Кызыгып карап отургула. Бул эмне? Бул ат. Тигил эмне? Кайсы? Тигил жашыл, ал карагай, ёлка. Демек кыргыз тилинде жаныбарлар жана бардык буюмдар, мейли ал кийимдер болсун, мейли ал идиш аяктар же имараттар болсун, баарына эмне деген суроо берилет. Эмне жана эмнелер? Баарын талдап үйрөнөлү. Ал эми кыргыз тилинде ким деген суроо кимге берилет экен? Карайлы. Албетте адамдарга. Бул ким? Бул улакчы. А тигилер ким? Кайсы? Топтошкон кишилерчи? Алар улакчылар. Демек бул ким? Бул бир кыз. Булар кимдер? Булар менин ата энем же болбосо чоң ата, чоң энем. Ким? Кимдер? Жана шилтеме ата тооштор шилтеп көрсөтүлөт. Жаныбызда турган буюмду бул эмне дейбиз? Бул дейбиз. Бул жөжө же өрдөк. А бул тигил ким? Бул тигил менин эжем. Тетиги менин үйүм. Жаңылмачка көңүл буралы. Бул өйүздө экөөбүз, тигил өйүздө экөөбүз. Суудан кантип өтөбүз? Бат-баттан айталы. Бул өйүздө экөөбүз, тиги өйүздө экөөбүз. Суудан кантип өтөбүз? Силер да аракеттенгиле. Балдар, кыргыз тилинде эртең менен кутман таң деп учурашабыз. Салам айтып кутман таң деп, кутман күн деп бири-бирибизге жылмаябыз. Жана ошондой эле кутман кеч деп, кеч киргенде жакшылык каалайбыз. Жана ошондой эле кечинде түн киргенде бейпил түн деп бири-бирибизге жакшылык каалап уйкуга киребиз. Силер менен Гүзада Эжекмер болду. Кыргызча үйрөнөлү.